Акча которуулар. Акча которуу төлөм системасы аркылуу акча каражаттарынын бир адамдан экинчи адамга которулушу. Акча которуу ыкмаларынын түрлөрү. Акча которуу системаларын колдонуп которуу. Эсептен эсепке банктык которуу. Мобилдик банкинг аркылуу которуу. Интернет банкинг аркылуу которуу. Банкомат аркылуу картадан картага которуу. Элкарт мобайл мобилдик тиркемеси аркылуу которуу. Электрондук капчык аркылуу которуу. Акча которуу системасы аркылуу которуу. Кыргыз Республикасында акча которуу системалары аркылуу каражаттарды которууларды коммерциялык банктар жүзөгө ашырышат. Банктар Кыргыз Республикасынын аймагында улуттук валютадагы акча которууларды Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жана жергиликтүү акча которуу системаларынын эрежелеринин негизинде жүзөгө ашырышат. Банктар акча которуу системасынын оператору менен тиешелүү келишим түзүп, системанын эрежелерин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо менен эл аралык акча которуу системаларынын катышуучусу боло алышат. Эсептен эсепке банктык которуу. Коммерциялык банктар кардардын буйрутмасынын негизинде бир эсептен экинчи эсеп акча каражаттарын которуу операциясы. Интернет банкинг аркылуу которуу. Интернет банкинг бул персоналдык компьютер, смартфон же планшет аркылуу банк эсебиңизди каалаган убакта, каалаган жерден башкаруу мүмкүнчүлүгү. Мында интернет байланышы жеткиликтүү болууга тийиш. Интернет банкингдин негизги функциялары: акча каражаттарын которуу, кредиттерди төлөө, депозиттерди ачуу жана толуктоо, коммуналдык кызматтарга жана башка максаттарга төлөм жүргүзүү, банкомат аркылуу картадан картага которуу. Банкоматтын жардамы менен бир банктык картадан экинчи банктык картага акча каражаттарын которуу боюнча операция. Электрондук капчык аркылуу которуу. Электрондук капчык аркылуу жүргүзүлүүчү операция, мисалы экинчи электрондук капчыкка которуу. Элкарт мобайл мобилдик тиркемеси аркылуу которуу. Элкарт төлөм картынын ээлерине картанын номери боюнча которуулар. Которуулар бөлүмүнөн картанын номери боюнча ыкмасын тандаңыз. Которуу ишке ашырыла турган картаны тандаңыз. Алуучунун картасынын номерин киргизиңиз. Которуунун суммасын жана комментарийди киргизип, кийинки баскычын басыңыз. Которуу жөнүндө маалыматты текшерип, которуу баскычын басуу менен которууну тастыктаңыз. Андан кийин сиз ушул операция боюнча чек көрсөтүлүүчү экранга өтөсүз. Төлөмдөр таржымалы бөлүмүнөн которуунун жыйынтык статусун текшерсеңиз болот.